Саламатсыңарбы кыздар? Бүгүнкү өтө турган темабыз кийимдердин кесимдеринин четтерин иштөө. Кесимдердин четтерин иштөөнүн түрдүү ыкмалары бар. Кийимдердин бөлүкчөлөрүнүн четтеринин жиптери чубалып кетпөөсү үчүн кесимдер иштелет. Негизги бөлүкчөлөрдүн кесимдеринин формасы бузулбоосу үчүн четтерине мисалга моюн, далы, колтук кесимдеринин клей ичиликтер чапталып же убактылуу тигиштер менен карматылат. Бирок булар биринчи примеркадан кийин формасын өзгөртүүсү мүмкүн. Табигый тери, плашка ылайык жана көп созулбаган кездемелердин бөлүктөрүнүн кесимдеринин четтерине клей ичиликтери же тесмалар коюлбайт. Четтери тез чачыланып кете турган кездемелер менен иштегенде кесимдердин четтерин атайын машинкалар менен бекитебиз. Ошондой эле четтери көп чачыланбаган кездемени иштеп жатканда кесимдерди ара тиштүү кайчынын жардамы менен кыркабыз. Кийимдердин тигиштеринде жары бүтүктөлө турган четтерин бириктиргенге чейин оролуп тигилет. Ал эми бир жакка жаткырылып үтүктөлө турган тигиштердин четтери түз тигиште бириктирилип, андан кийин гана четтери оролуп тигилет. Ичилиги бар же ичиликсиз кийимдерди иштегенде ачык көрүнө турган жердеги кесимдердин четтерин атайын тесма же ичиликтен кыркылып алынган кыйшык лентача менен ороп бекитилип тигилет. Дагы бир ыкмабыз кийимдердин четтерин жоон окантовка түрүндө бекитүү. Бул ыкманы калың чычалануучу, түктүү ичилиги жок кийимдердин четтеринде колдонобуз. Же кээде мисалы кийимдердин этеги аябай өзгөчө фигурада болгондо ушул окантовка жолу менен иштелет. Себеби башка ыкмаларда тигиштер көрүнүп калат. Ошондой эле дагы жасалгалоо үчүн да колдонобуз. Мындайда кийим сыртынан да, ичинен да таза жана тыкан болот. Окантовканы кездемеден кыркып ала турган болсок, кыйшык, орусча айтканда косой жагынан алабыз. Же даяр лента, тесма, кыйшык бейка менен да иштесек болот. Булар табигый, жасалма жана синтетика кездемелеринен жасалат. Бул тесмалар жыш токулган, чоюлбаган болгондуктан көбүнчө кийимдин түз четтерине гана тигилет. Ийилген формадагы, мисалы моюн, жеңге, кесилген жерлерге атайын даяр кыйшык бейкалар же кездемеден алынган бейка колдонобуз. Жибек жана өтө жука кездемелерден тигилген кийимдердин четтерин иштөө. Бул кездемелерди иштеп жатканда аптачкалар менен иштегенге болбойт. Себеби кездеменин аркы бети көрүнүп калышы мүмкүн. Ошондуктан ичилик коюлат же ичке бейка менен окантовка жасалат. Азыр биз жука кездемеден тигилип жаткан кофтанын моюнун иштөөнү көрөбүз. Иштөөдө биринчи кадам негизги бөлүк менен ичиликти бетме бет коюп, кол тигиш менен бириктирип алабыз. Экинчи кадамыбыз
тыгыз жайгашкан 3 катар машина тигиш беребиz. Ар бир тигишти бирин оң тараптан солго, кийинкисин солдон оңго каршы тигебиз. Эгер бир тараптан тиге турган болсок, моюн бир жакка ооп, формасын жоготуп жиберет. Үчүнчү кадам. Кездеменин ашыкчасын тигишке жакын кылып, кыркып алып таштайбыз да, тигишти үстүнөн үтүктөп алабыз. Төртүнчү кадам. Эми ичилик тарабына тигиштен 1 мм жылдырып, түз сызыкта машинкада тигип алабыз. Бул тигиш ичиликти сыртка чыгарбай кармап турат. Бешинчи кадам. Тигишке кант чыгарып, ичилик тарабынан коюп үтүктөп алабыз. Кант бул кофтанын сыртынан тигиши көрүнбөсү үчүн жасалат. Алтынчы кадам. Кофтанын моюну иштелип бүттү, тигиштер көрүнбөйт жана кийгенде да формасын бузбайт. Эми кыздар, кийимдин алдыңкы өңүрүнүн четиндеги тигиштердин иштөө ыкмасын көрөбүз. Өңүрдүн четтерин иштөөдө тигишти бир тарапка жаткырып, четинен бекитилип тигип алабыз. Бул тигиш өңүрдүн ички капталына көздөй бүгүлүп кант чыгарылат. Ички тарабынан тигиштер калың болуп калбоосу үчүн ашыкчасы кыркылып алынат. Бурчтары да 0,2 см калтырылып, калганы кыркылат. Эми өңүрдүн сыртынан жасалгалоо түрүндө аткарылган ыкмага көңүл бөлсөк. Биринчиси таза чет. Бул жасалгалоо түрүндө сыртынан тигиши жок болуп иштелет. Экинчиси жасалгалоо машина тигишинин жардамы менен иштөө. Үчүнчүсү бул болсо кол тигиштин жардамы менен жасалгалоо түрүнө кирет. Өңүрдү иштөөдө дагы башка көптөгөн түрлөрү бар. Негизинен кыздар, кесимдердин четтерин иштөөдө ушул жогоруда айтылган ыкмалардын түрлөрүн колдонуп иштейбиз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Өтүлгөн темабызды практикалык сабагыбызда силер менен бирге бушуктайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула.